жай, ысык, аптап. Дал ушундай аптаптуу ысыкта биз ар бир катталуучубузга салам айтабыз. Подкастты баштадык. Жай кайнаганча 10 мүнөт деп аталат. Болгону гана 10 мүнөт убактыңызды бөлүп, өзүңүзгө керектүү, пайдалуу, сонун маалыматтарды кабыл алыңыз деп сунабыз. Достор, атым Аку жана бүгүнкү 10 мүнөт подкастында биз аппетитти кантип көзөмөлдөйм же табитимди кантип көзөмөлдөйм деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Жай, күн жылып, калың күрпөлөрүбүздү чечип, жеңил кийине баштаган маалда курсагыбызда, белибизде майлар байкалаттан арыкташ керек дейбиз го. Арыктаардан мурун адам сөзсүз түрдө өзүнүн ошол табитин көзөмөлдөп жүрүшү керек экен. Бул тууралуу алдыда сөз кылабыз. Көрсөм, ушул табитти көзөмөлдөө дагы бул адат болуп калат экен. Бир жолу көзөмөлдөө, экинчи жолу таштап койгон эмес, бул адат болуп калат. Анда сөз башынан болсун. Мен болсо саатыбыздын башында эле угармандарыбызды катталууга чакырам YouTube каналга жана +1 301 760 60 70 сандарына өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди калтырып биз менен бөлүшүп кетүүгө дагы чакырам. Достор, бил курсактагы ашыкча майлардын күнөөкөрү бул бир кесим эле торт же момпосуй сурап турган биздин аппетит. Аны кантип жөнгө салабыз эми? Чынында туура тамактанса эч нерсе ашык болбойт экен да, бирок муну кантип адат кылып алабыз? Кантип биз туура тамактанабыз? Бизде анда дароо эле суроо жаралышы мүмкүн. Темадан уламчы, эмнеге мен табитимди көзөмөлдөшүм керек деп. Туура тамактангандан тышкары салмакты сакташ үчүн табитиңди дагы жөнгө сала алган жакшы. Аны көзөмөлдөй билүү бул арыктоонун ачкычы. Олуттуу аргумент, анткени ашыкча салмактуу адамдарга карагандачы салмагы нормалдуу адамдардын интеллектуалдык өндүрүмү жогору болот экен. Элестетиңиз. Андан тышкары, эгерде сиз табитиңизди көзөмөлдөй алсаңыз, анда ашыкча килограммдар менен чектелбейсиз жана чуркачу, сүүзчү, баскетбол ойночу, спорт менен машыкчу абалда экениңизди дагы сезип турасыз, өзүңүздү жеңил сезесиз. Анан дагы азыраак жегенде тамактын даамын көбүрөөк сезесиз, демек көбүрөөк рахат аласыз. Атам айтты эле да, бир жолу айтып берди эле. Чуркайын десем эле бышылдап чуркай албайм дейт. Бышылдап калыптырмын дейт. Көрсө 90 килограмм болуп кетиптирмин дейт. Анан жок. Мындан сөзсүз мен арыкташым керек деп туруп күнүнө чуркап, тамакты аз жеп отуруп, бат эле салмагын таштап койду эле да. Анысы кандай? Табитти көзөмөлдөсөк, анда анын пайдасы барбы? Анын кандай жакшы жагы бар? Орточо тамактануу тамак сиңирүүгө жана метаболизмге жүк келтирбейт. Табитти көзөмөлдөй билүү жашоону сапаттуу кылат жана узартат. Караңызчы. Кептин баары ашыкча тамактануу мээнин клеткаларын картайтканында болуп эсептелет. Ал эми орточо тамактануу тескерисинче мээнин жаш жана саламаттуу турушуна жардам берип турат. Италиялык окумуштуулар аз жеген адамдын мээсинде узак жашоого байланыштуу бир зат бөлүнүп чыгаарын далилдешкен. Тамак соолору эмне болот анда? Эгерде табитибизди көзөмөлдөбөй эле жей берсек, тамак аштын жана калорийди санабай, муздаткычты бошото баштаганда жакшы табит да көйгөйгө айлана баштайт. Ашыкча калориялуу азык-түлүктү пайдалануу дененин салмагын көбөйтөт. Мындайча айтканда адамды семиртет, жана ар кандай оорулардын пайда болуу коркунучун дагы жогорулатып коет. Достор, караңызчы. Эгерде нормалдуу салмактагы адамдардын өлүмүнүн көрсөткүчү катары 100 санын алсак, нормалдуу салмактагы адамдардын 10% эле, тактап айтканда 6-7 килограмм ашыкча салмак бул көрсөткүчтө 120-га. Ал эми 30%, башкача айтканда 20 килограммда ашыкча салмак 170-ге жеткизип коет. Эң эле аз өлүмдүүлүк 10%дан төмөнкү көрсөткүчтөргө ээ. Караңызчы достор. Эмне кыла алабыз? Ошондо бизде 6-7 килограмм ашыкча салмак болсо эле бул коркунуч жаратат экен. Сиз үчүн сонун жаңылыгыбыз бар да, менде сонун жаңылык бар. Табитти көзөмөлдөөгө толук мүмкүн. Ал үчүн бир нече оор эмес эрежелерди сактап, ар бир кесимди жакшылап чайнап, шашпай жеңиз. Тамактан, анын даамынан рахат алыңыз. Мисалы, шоколаддан рахат алыш үчүн бүт шоколадты жебей эле, бир эле кесим жеп койсо жетиштүү да. Кийинки эреже, кичинекей көлөмдөгү тарелка колдонуңуз, ошондо ага бата тургандай эле кичине тамак саласыз. Анан дагы тарелкаңыздын жарымына чейин жашылча жемиштер салып алыңыз. Ал эми тамактануу трапезасын азыраак калориялуу, мисалы, жашылча салаттан баштасаңыз болот. Ал
калориялуу тамакка караганда пайдалуу азыкка тоюп алганга жакшы жардам берет. Диета, ачкачылык менен организмди кыйнаганын ордуна бул көйгөйдү бир аттоло чечип койгон жакшы эмеспи, туурабы? Табитти көзөмөлдөгөндү үйрөнсөк, өзүбүздү кыйнабайбыз. Анан нормалдуу азык түлүгүн жей алабыз. Ошол эле учурда ашыкча салмак кошпойбуз. Биз сизге ишенебиз, ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү угуп жаткан биздин ар бир катталуучубуз жок, мен дагы табитимди көзөмөлдөйм, мен дагы бүгүн кечинде кичинекей тарелка сурабасам деп атса керек, Ооба, бул ыкма сонун ыкма, анткени жана бул адат сонун адат. Азык түлүк, ашыкча салмак бул азык түлүккө же болбосо биздин тамактанган образыбызга түзбөн-түз кандай десем, байланыштуу болуп атпайбы? Ошондуктан продукцияларды, азык түлүктү тандап алганда дагы анын гликемикалык көрсөткүчү эмне экенин билип алышыбыз керек. Бул GL таблицасы деп аталат. Продукцияны тандап атканда сөзсүз түрдө ушул GL тармактарына дагы көңүл буруңуз. Бул белгилүү бир продукттун кандагы канттын деңгээлинин канчалык өзгөрткөнүн көрсөтүп турат. Караңызчы. Белгилүү болгондой углеводдор тез жана жай болуп бөлүнөт. Моносахариддер же тез углеводдор оңой эле сиңип кетет. Анын негизинде кандагы шекердин кескин көбөйүшүнө алып келет. Углеводдор. Эгерде глюкоза дароо физикалык иш-аракеттерге аралашпаса, анда организм бул энергияны резервде калтырат. Тактап айтканда, ал резервди май түрүндө чогултат. Дене полисахариддерди же жай углеводду сиңирип, денени акырындык менен глюкоза менен камсыз кылып коет. Ошентип, глюкозанын деңгээли кескин өзгөрүүлөрсүз жана узак убакытка чейин сакталып, мунун баарында гликемикалык көрсөткүчтөрдүн таблицасы бар экенин дагы айтабыз. Ыкчам углеводдор көп энергия талап кылганда, мисалы, бир нече чарчаган физикалык иш-аракеттер менен коштолсо, анда бул пайдалуу. Бул үчүн денеге кан глюкозасынын кескин көбөйүшү үчүн керектүү элементтерди бере турган атайы энергетикалык суусундуктарда табылган. Бул болсо деңгээл көтөрүлгөндө организм инсулин өндүрүшүнө жооп берет. Ошондуктан энергетикалык суусундуктар адамга зыян дегенди дайыма айтып келебиз. Тамак аш алып жатканыңызда ушул упаковка деп коет эмеспизби? Бул кутунун сыртында анын ингредиенттерине сөзсүз көңүл буруңуз. Канчалык ингредиенттердин тизмеси кыска болсо, демек ал ошончолук табигый азыкка жакыныраак. Канчалык ингредиенттердин көлөмү көбүрөөк болсо, сап тизмеси, анда ал ошончолук табигый түрүнөн ошончо алыс дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан достор, тамак аш тандоодо сизди семиртпейби, кандын курамындагы глюкозаны көтөрүп жибербейби, кандай углеводдор бар, эмнеси менен коркунучтуу, алардын баарына көңүл буруңуз. Анткени азыркы учурда тилекке каршы, мисалы, эт зыян деп мурун эч ким айтчу эмес, бирок акыркы учурда айтыла баштады. Анткени уйлар болобу, тоок болобу, аны семиртиш үчүн укмуш уколдорду колдонгондор бар, дары-дармектерди колдонгондор бар. Алардын бардыгы адамдын организмине барат. Нан, ун азыктарын, ак унду көп колдонбоңуз, анын ордуна кара, иштетилбеген унду колдонуңуз деп айтып келебиз. Дана өсүмдүктөрүнөн жасалган азыктарды жеңиз дейбиз. Кондитердик көрсөткүчтөрү бар азыктардан баш тартыңыз деп айтып келебиз. Алардын ордуна жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди көбүрөөк жегенге аракет кылыңыз деп келебиз. Айтор, дасторконго отурганыңызда сиздин трапезаңызды жаңы азыктардан жасалган жаңы свежий салат деп коет эмеспизби? Ошол жаңы салат ээлесин, жарымынан көп бөлүгүн. Анан аныга курсакты компойтуп алгандан кийин башка тамак бир аз эле батып калат. Табитти көзөмөлдөгөндөй билели. Ал деген ал тиги сугалак дегендерди уктуңуз беле? Андайлардан болбойлу. Достор, Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Баарыңыздарды чакырам. Жана аны менен катар +1 301 760 60 70 WhatsApp номуру дагы кызматта, экранда дагы көрсөтүлгөн. Өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду жазыңыз жана ылдый жайга комментарий кылып калтырып коюңуз. Табитиңизди көзөмөлдөй аласызбы? Мен болсо сиздер менен коштошом. Сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.